саламатсыздарбы? Мен мына 2 күндөн бери Баткенде жүрөмүн. Бул жагымда Баткен азыр. Мына ошол Баткен Лейлек жолу, трасса. Бул жагы тоо. Бул жагында мына Миңбулак деген айыл бар. Баягы Төрккөчө деп аткан Талаштуу деген жер мындан бир алдыда. Канча чакырым экен? Бир 10-15 чакырымдай болуш керек, жаңылбасам. Ошол алдыда. Азыр эми ушул Миңбулактан баштап мындай талаштуу, кооптуу жерлер бар. Тажиктин жери кайсыл жер, кыргыздын жери кайсыл жер, кайсыл жери кооптуу, кайсыл жери чегара, мындай шарттуу чегара. Кайсыл жери аныкталган, кайсыл жери аныкталбаган. Ошону түшүндүрүп берейин деп атам. Анткени баягы биз көбүнчө Төрккөчө жөнүндө сөз кылабыз, Чырдөбө жөнүндө сөз кылабыз, Көкташ жөнүндө сөз кылабыз. Ошол Көкташ каерде, Чырдөбө каерде, баягы Төрккөчө каерде, Водозабор деген каерде, муну эл неге талашып атат? Бул талаштын төркүнү эмне? Ошонун баардыгын мындай баягы сызыгынан бери көрсөтүп берейин деп атам. Ал үчүн азыр мына жакта ошол мына Миңбулак айыл өкмөтүнүн айылынын айыл башчысы бар. Ошол айыл башчысы менен азыр сүйлөштүм. Ал киши айтып берип атат, мына өзүм машинамда салайын дагы сени. Бүт ошол сызыктарды көрсөтүп берейин деп атат. Кайсыл жер кооптуу, кайсыл жер тажиктердики, кайсыл жер кыргыздардыкы, кайсыл жер талаш. Ошонун баардыгын азыр сиздерге мындай машина менен жүрүп көрсөтүп берели. Ошондо сиздерге мындай бир картинаны ачык кылып көрсөтүп берейин деп атам. Менде максат жанагы кимдир бирөөнү макташ эмес, кимдир бирөөнү же жамандаш эмес. Болгону мындай барды бар, жокту жок кылып көрсөтүп берейин деп атам. Жүрүңүздөр. Бул Миңбулак кыргыздардын айылы да? Кыргыздын айылы. Статусту 2020 августта статус берилди да. Ого чейин бул айылдын түзүлгөнүгө бир 20 жыл болуп калыпчы. Эми келип отурукташып үй салып жатканга. Адыр Кыргызстандын азыр эми жакшы болуп калды. Тажиктар чыга албай калды. Мурда кирип эле келе берет эле да, кетменин чөк көтөрүп алып. Жер сулуу жер окшойт акамыз чыгып кетти. Булакта Миңбулак деп шуга. Шетте булагы бар. Ушу булактын атыга коюлган да. Ошо суулар булактан чыгат. Суу Тажикстанга кирип кетеби? Миңөркө барат, анан Тажикстанга кирип кетет. Мына биздин паска айылыбыз ичет, анан Миңөркө өтөт. Ашчасы Тажикстанга чыгып кетет. Азыр талаш болуп аткан жер кайер мына эмедеги? Азыр мына ал жолдон үстү тажиктики да. Бая 20 гектар деген. Мына Саравтоздагы тажиктики? Жок, бул кыргыздыкы. Азыр ошонун үстүнөн кетет да. Азыр ол нар жакка бар. Өрүктөр дагы тажиктердики? Өрүктөр дагы тажиктердики. Алар эккенби өзлөрү? Алар ам эккен, биз алдың биздикилер ам эккен дейт. Мен бердим ким эккен, бирок эски бакпы? Буларга ошо 20 жыл ашып калды, 20 жыл төгөлдү. Өрүктөр кимдики? Азыр мына ал келген, мына бир үстү тажиктердики. Мына астыдагылар кыргыздыкы. Өрүктөрдүн дагы. Өрүктөр мына. Азыр мынан келип ана ошол үстүнгө ошол жолдон ана ошол үстү жагы кетет. Тажиктер ушул жерге чейин ушул кыргыздын жолу менен келеби? Мына ал чыйыр жол турбайбы мына? Ошонон каттап ататтар да солдаттары. Буга түшпөйт мына жол. Буга түшпөйт. Онча да түшүп алаттар да кууп чыгарып беребиз. Ошо мурда үстү менен каттачу эле. Азыр сексекен мына түшүп алдылар да. Миңөрүк дегенибиз ушул. Жок, бул Миңбулактын этеги да. Мына ол акташ турбайбы бетон. Ошо бетондон, ошо дубалдан бер жагы кыргыз. Мына дөң насты менен кетет өйдө карап. Мына дөң тажиктер. Мурда ошо тажиктер мындан келип туруп, ошо дөң мындан чыгып туруп, ошо бактын үстүнөн каттачу эле солдаттар. Анан кийин олдан ылдыйга түшүп, азыр ошол жолдун немеси менен каттап ататтар. Биягы Тажикстан азыр энди. Кайерден кайерге чейин Тажикстан? Ана ошо бактар тажиктер, о көк шыйпырлар. Баягы мурунку тополоңдо, азыркы тополоңдо булар бири-бири менен ары бери болбодубу? Кечеги тополоңдо мына жактан снаряддар атылды, билбейм. Анан булар мурунку тополоңдо атып туруп алды мына дөңдүн башынан. Азыр мына жактан кайтабыз, мына жагы Миңөрүк. Мына жолдун асты жагы тажиктер. Мына сайдан баштап. Сайдан баштап, бияк жагы тажик, анан нар жагы кыргыз, Миңөрүк айылга карайт. Миңөрүк дубалдаш чектеш болуп турат булар менен.
Бул жерде мына ушул сайдан биягын алганда канча үйлүү тажик бар эми? Мына ушундан башталат ылдый карап үй көп. А бул мына сайдын жээгинде бир эле үй бүлө бар окшойт, а? Эте бир үй бүлө онун ар жагында ошентип жолдун обети болуп мына жактарда бар. А бирок негизинен кыргыздар экен, а бул жакта? Айыл аралаш эмес да Көкташтай. Бул ошентип мынау өрүкбак. Наркы жолго чейин жээктеп барабы? Бул өрүкбак азыр бизге карайт. Мына жагда дуал бар. Мына ушу жолдон өйдөсү тажиктер. Наркы жолдон. Жана жолго барып туруп мына акталган өртөр турбайбы? Ошолор гана кыргыздыкы, мына жагы тажиктер жол биз. Акталган өртөр биздики. Бул жакта анчалык көп тополоң болбойт окшойт, да? Болуп турабы бу? Бул жакта тополоң Көкташтай эмес да. Mana bakka kelgende topalan başladı artık önce su talaş buyak bolup. Hazır mana ol Kırgızdın jeri mana buyagı. Mana baktar Tajik'e karap turadi. Mana şu yolun üstü. Mana 3 yıldan beri uyunu bitire albaydı. Kişine vursa toplat deydi. Yaşar dokument, kızıl dokument var mı da? Dokumenti var mı? Dokumenti var. Kırgızstan'dan algan. Kırgızstan'dan algan. Hazır hem granitsada stroyka bolboş kerek çeçilgiçe dep bul үйсүз mana бирөөнүн үйдө отурат. Биременки үйдө 3 жылдан бери. Үйүнү битире албай турат. Азыр ушуну жергиликтүүлөр эмне дешип атат? Ушу жолдун боюнан эле эметип кой деп атабы? Жанагы зымды тартып? Жок, бетте зымды тартып кой деген жок. Биздин адамдар mana ал бак бизге карайт. Мурда кыргыздын жери болуп турган. Эрте граница чечилгенде булам бизге проблема болбосун, шуну кандай болсо эми Кыргызстанга өткөзүп алышыбыз керек деп атат. Эми башка жерден ижарага берилген деген жер. Ошода, ошол. Канча гектар бул? Бул 20 гектардан ашык болуп. Биз өлчөбөсөк. Ошол көкө булардын 4-5 үйлөрү бар. Ушул бак карап неме. Төбөдөбү? Бул жер энди бир мезгилде мына ошо каналдан труба түшүрүп берип койгон да. Ana şu turba düşürüp berip koygon üçün bul bak bolup ketти. Şonda suudu berбегенде bul багам жок болот эле. Кече көкүнөн жаз келсе булар сууга чыга, суу бекилип калат. Анан силер бекиттиңерде биз менен элдер менен талаш татыш болот. Ошондойчо проблемалар болот. Эртеге бул жер кылып берип койсо, огород кылып берсе биз дагы Көкташтай болуп калабыз да. Ошон үчүн ушул жерди кандай вариант болсо эм башка жерден эгерде тажиктики неме болуп калса эм башка жерден биздин мисалы Артнасы деген жер бар. Баягы анклап калган. Көкташтагы. Ошолорду келишим кылып туруп алса дагы жакшы болот. Анан өз картада бизде турса өзүдүк болсо өзүбүзгө алып койсок дагы жакшы болот. Азыр 89-жылкы картада деп турат, 89-да булар кирип калганда тажиктардыки. Азыр карта боюнча тажикте турат. 89-да. Алдыңкы карталар боюнча бизде турса керек. Азыр Миңбулак айылыга проблема болуп турган ушул бак болуп атат да. Бул жагы кыргыздар баары. Бул өрүктөрдүн жашы канчалык эми? 30 жылдан ашык өрүктөрдө. Мына бул огороддор 92-жылдары берилген да бизге. 92-жылдары mana şu огороддор берилген. Мурда Көкташтыктар келип отурганбы бул? Основной көкташтыктар келген. Анан матбаары Шураптан келгенде дагы бар. Көчүп келип сатып алган да эми көкташтыктардан. Бул мектеп. Жаңа эле курулган окшойт бул, а? 14-жылы мына бергиси эл ашар менен бүттү, наркысы 2 жыл болду бүткөнүгө. Мамлекет куруп берди өкмөт. 9 жылдык болду, мурда 3 жылдык эле, 4 жылдык. Столба элдер өздөрү киши жетишсе коюп, беттерде мына ал огород. Мына аяка 2 катар огород берилген, булар дыйкан чарба, биягы. Нар жагы үлүш, мына 2 катар, 3 катар огород бар. Анан ылдый жаңы бардык го, ошол жакта огородко берилген, калган жерлери үлүшкө салган. Баягы Көкташтан келгендер немелер көпчүлүгү үлүшкө салып жашап атышат да. Свет Кыргызстандан алабы? Кыргызстандан Баткенден келет. Бул айыл болгуча бул жерде ылдыйдан огород берип турганда, анан кийин үлүш
Ülüş yerlerde misal hazır bizde Köktaş'ta 20 yıldan aşıp gitti, agrot verilmeydi de. Yerler üyde 3 semiye, 4 semiye, ona 1 semiyelerden çıkıp gelip ülüşke üyleri salgan. Hazır ülüşlerde, dikan çarvalarda caylanıp, şu anda üyleri salışa vergen de baylık ayla yok da. Hazır endi bunu plan uyemez de yerler. Şu hazır endi kelişi bana kengayt, dobruyları kengaytip, yolda kengtaşta otat. Anan kebirleri kısıp duramat şunlayla. Aprilde topalanmağından şunun attırıp aldı. O döngün başından. Akop tordu. Jolga karap. Ошо дөңгүн башынан ушул жерге чейин канча аралык экен? Километр чамы? Kilometr çıkıp kaldı da. Kilometr болсо демек баягы ук жетет экен да бул жерге, Жетет mana yaptırdı. Kança jarılbay kalgan snaryadlar табылды mana etirdi. Bu iki taş degen uşu taşta aprilde mana etti 60 adam ballardı maşinasını. Hazır korkunçlu yer şet bolup kaldı keçinde sen taş ırgıtıp taştı. Mana etirdim maşinalar talkalap günüge emes endi. Kişinele ızgırık bolsa şular şey kaçır. Taştı. Bunda taştır. Şundan narja taştır. Жолго өтө жакын экен да, жолду кекиртектеп эле кетти. Ошода кекиртектеп кирип келген мына. Мынау үйлөр дагы тажиктердики? Булар дагы тажик. Мыналар бүт тажиктерби? Баары тажиктар. Мынау тоочу. Булардын тажиктер чыгып турат бияка. Сталбач? Сталба кыргызга карайт. Көкташка келип калды. Көкташка келип калды. Мынау үйлөр кимдики? Булар тажиктердики. Бул да тажиктердики. Ооба. Чыгып келгенде ушинтип жолго чейин турган. Жолду бойлой эле тажиктер турбайбы анда? Биз ойлоп атпайбыз, мына трассада кетип атабыз, биз мындай коопсуз кетип атабыз деп, андай эмес экен. Бул жол түшпөй калганда булар буяка эми өтөт эле. Şu жол түшүп калып туруп калдылар да булар. Ошону дедим да, мына сууларды кысып бербей койгондо суу болсо чыгып келе берет экен да булар. Өзү суу берип коюп, өздөрү чыгып келет. Болсо могу анча кылды дейт булар. Бул ушундай калгы экен, bir ketmen urup oturup çıkıp gelettir. Mına үйлөрчү? Bunlar Kırgız. Bunlar kayra Kırgızlar? Kırgızlar, bana Köktaş'a geldi. Çek döveden ayrı uşul. O, naşal tereklerden narcağı tacik. Bu jakta mında bir iki katar elegen da? Bir iki katar. O, duanlı konteynerleri tacik'e karaydı. Ошо мына бака теректер, а? Ошо тажик'e karaydı. Бул жагы кайрадан Кыргыз мына? Бул жагы Кыргызга калды. Кайерге чейин Кыргыз эми? Ол дыйга чейин. Мына ояга кече качкан жол мына бул жол. Мына безге салган. Кайерден киришет? Мына кирет мына. Мына жерден киришеби? Мына жерден кирип тыгылып өттүк, араң 4 саатта жетип деген. Ошол жолу ушул жак менен салсаңыз 4 саатта жетет деген ушул экен. Ошол, ошондан барып тооларлап айланып өтүшөт да. Корккону жанагы эки таш деген, Эки таш өтөрдө коркот да элдер өтүшкө. Жолго чыгып, мына Көкташта эми кече тополоңдо жолго чыгарта коюп атып дейт. Мына дагы бетондоп куруптур, дубалын. Неге муну бетондошот эми? Илгерчилик да. Бир ойдо ойлоп кылган да, же арзан түшөт, же ок өтпөсүн дегенби. Жерге чейин кирип келбесе керек азыр. Тажиктерби? Октору, дайдоктору келе берет. Өткөндө анау жаңы кайткан жерде бир үйгө айнектери келип тийип кириптир. Айнектери сындырып. Аны апрелде болгон немеде. Анын аты эмне үчүн чирдөбө болуп калган? Билбесем эми чиркөп чыкса керек дешеди. Илгертен чирдөбө. Биле албадым эми ушу чиркөп чыккандан чирдөбө деп койгон уште. Тажиктер менен жанаша турат да. Кыргыз айыл, Кыргыз айылы. Анау көрүнүп турбайбы, о арык. Нар жакта. Ошонун айланын нар жагы тажик. Мына теректерби? Теректен нары. Ал дейди, о пойларын. Бул жагы үлүш жер экен да? Үлүш жер бияга. Ошол арык ушундай кеткенде кече айтып атпайбы эле балдар. Ошол арыктан бойлоп эле границаны бөлүп чыкса болот. Бер жагда тажик жок да, нар жагда. О, чоң дарактар турган. Чоң теректер турган. Ошо чоң терек биздики экен, Биздики, бер жагы дагы биздики, нар жагы дагы тажик.
мына дыйканчылык жерлер? Бул тажиктердики экен. Тажиктердики ооба. Арыкчы. Арык ушу тажиктер кеткен арык да. Кыргызга кереги жокпу бул арыктын? Жок, бизге. Азыр мына арыктын үстү жагы кыргыздыкы, асты жагы тажиктики болуп туруп. Граница шу болуп турат да азырынча. Бул арык мындан келип бойлоп мынантип кырлап кеткен да. Ошо дөңдүн асты менен кетет, ошондон айланып. Ошо дөңдүн астында ham кыргыздын үйлөрү бар ошо границада. Азыр ошондон айланып ошо нар жагында дөң мурда азыр кыргыздыкы да, Чирдөбө деп ошону айтып коет. Чирдөбө деген дөң ошол. Ошонун учу ошол да. Ошол барбы ошол. Наркы этегинде көбүнчө чыр болот окшойт. Ошо нар жакта дыйканчылык жерлери. Тажиктердин үйү ошо айылга жакын жерде түшкөн. Жакта суу талаш болбойбу? Бул суу кыргызга бул пайдасы жок деп атпаймынбы? Только тажиктер өздөрү үчүн алат. Ушул арыктан мына ичет да тажиктер. Анан көпчүлүгү мына ана чыгып кеткен биз жолдун боюна чыккандар каналдан ичип атат да. Ошо каналдан өзүбүз сууду ачып берип туруп, анан улар суу болгондон кийин секин чыгып келеттер да ошондо. Ошол мезгилде сууду питовойго деп сурап алып туруп, бир жолу полевная кылып алып болгон да. Ошо баары бирде ар жерден точка ачып алгандар, буларсың документальный бар. Документи бар дейттер. Документальный болгондон кийин келишим болгондон кийин эч нерсе дей албайсың. Чыгып келет ошондой. Бул жагы Тажикстандын эмне деген айылы болуп калат ошондо? Чоркук деген айыл. Чаркук деген ошолбу? Ошол. Ошол биягы туташ барып, ошол баягы биздин трассага чейин жетет экен да? Трассага чейин жетип барган азыр. Нар жагындагы баягы көчөкканын эмеси эки чокунун алысты ham барып чыгып барган. Эки чокону окшойт, эки топ. Кайсы бетин көрмөй турат. Көрүнүп турган. Ошол эмеспи, ошол. Жок. Наркы дөңдөр турбайбы үйлөр ошонун тушуду. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына айыл башчыны ээрчитип барып, Миңбулактан ошол баягы Баткенден чыга бериштен баштап. Мына ошол Көкташка чейинки жерди азыр көрсөттүк. Эми бул жер Көкташ. Көкташ, мына трасса, ушул трассанын мына сол жагы бул Баткен, мына оң тарабым Лейлек. Мындан азыр бир 200 метр өткөндөн кийин, 200-300 метр өткөндөн кийин бул жагы баягы талаштуу Төркөчө деген жер. Эми мен азыр сиздерге дагы бир демени түшүндүрүп берейин. Мына сызып эле түшүндүрөт окшойм. Мына бул трасса. Мындай болуп трасса турат. Бул жактан баягы Аксуу дарыясы агат. Мынантип агып атат. Төркөчө деген ушул дарыядан өткөндөн кийин мына жер Төркөчө. Биз азыр Төркөчөгө жетпей турабыз. Дарыя мына жерде. Биз дарыядан беректе, мына жерде бир канча үй бар дарыядан бери? 1 2 10-15 үй бар. 3 10-15 үй барбы? Булардын баардыгы кыргыз эмелери, айылдары. Мына жагы Көкташ деп эсептелет. Мына жагы Көкташ айылы. Бул жагы мындан нары ушул мына жерде Головной деген ушул жер. Головнойдон мынандойна мынантип келип, мына Төрткүл суу сактагычына суу куят. Мына ушул Төрткүл суу сактагычы менен бүтүндөй Баткен суу ичет. Эми мен сиздерге азыр Дахма деген айылды көрсөтүп берейин деп турам. Дахма деген айыл мына ушул көчө, бир көчө. Мындан мынантип канат болуп эки тарапка өтүп кетет. Бирок маселенин бардыгы ушул жерде турат. Мына жер азыр мына көчөнүн эки бети тең, мына ушул Дахма деген айылдын бир көчөсүнүн эки бети тең, мына жери кыргыз. Бул жери кыргыз. Мына жерге барганда бул жагы кыргыз, мына жагы. Бул жагы тажик. Бул жагы белгилүү. Бирок мына башырагына барганда бул жагы тажик, бул жагы да тажик. Бирок кайра наракка барганда эки тарабы тең кыргыз болуп кетеби? Кайра эки нарак барганда эки тарабы тең кыргыздар. Азыр мен ушуну мына машина менен жүрүп, мындай так барыңыздарга көргөзүп берейин деп атам. Азыр мына жергиликтүү жигиттердин бирөөсүн алдым. Бул азыр көргөзүп берем деп атат. Кайсыл үй кыргыздыкы, кайсыл үй тажиктики. Азыр мына жол, мына ушул мына трасса, мына Баткен Лейлек трассасы. Лейлек трассасынан мына ушул батыш тарапты карап кетип атканда биз сол тарапка бурулдук. Мына ушул Дахманын көчөсү мына мен турган жер. Бирок бул көчө азыр эки тарапка тең бирдей иштейт. Бул жагында азыр ушул эле жолдо тажиктер дагы жүрөт, кыргыздар дагы жүрөт. Анан жол мындай алганда шарттуу чегара жергиликтүүлөр үчүн белгилүү.
Азыр ошонун баарыңыздарга көргөзүп берейин, жүрүңүздөр. Азыр мына Дакмага биз кирдик. Бул үй кыргыздыкы. Бул үй кыргыздыкы. Бул эле кыргыз бул жерде. Бул кыргыз. Азбек көчө бою деп койду ошол жерде. Бул дагы кыргыз. Ооба, кыргыз. Көчө бою? Ооба, көчө бою деп ушул жерде ошол мына тажиктер чыгып турбайбы жерден? Ошол жерге чейин кыргыз. Кайсы олар тажиктерби? Ооба. Ошо алыстан таандыңызбы тажик экенин? Ооба. Эми тажик менен кыргызды биз азыр мындай эле тааныйбыз. Тажиктер азыр бемурал басып жүрүшөбү? Ооба. Мынау да кыргыздын үйү, э? Ооба, полный кыргыз. Бул жер эки жактан кыргыз, полный келип. Азыр булар кыргыздын айылын аралап жүрүшөт го азыр. Же азыр бул жалпы орток жол үчүн болгон үчүнбү, а? Жок, кыргыздын азыр жолунан басып эле өтөт. Ушул жак ушул убакка чейин өтүп келген да. Мектептерге деле жаш балдар деле шеттен өтөт. Полный. Ушул жерден өтүп дагы жөнөтпөй, баягы 3 баланы да сабап кетти. Менин укам бар ошонун арасында бирөөсү. 7-класстагы балдарды 10-11 окууну бүткөн балдар сабап кеткен. Мына бул жерден мына оңго киргенде тажиктин мектебиге кирет. Ошол жерден уже Ани Гарми деп турган булар мына тажиктер, э? Ооба, Тажикстан ошол жерде. Улан уже оң жагы уже тажик болуп кетип барат баягы уже. Сол жак кыргыз. Мына мектеби. Тажиктердин мектеби. Мына мектеби. Мына магазиндин аркасында мектеп. Бул жагы кыргыздар. Бул жагы уже сол жак полный кыргыз. Где-то 50-100 метрге чейин. Мына камерада тажикке карайт, мына сол жак уже кыргызга карайт камера. Мына солдогу камералар кыргызга карайт, оңдогу камералар тажикке карайт. Тажикке карайт. Ооба. Камераларды эмне үчүн койгонсуздар? Камераны ошол милициялар өкмөттөр келип коюп кеткен, ушул уурлук күчөгөн убакта коюлган болчу. Уурлук ушунчалык күчөп кетти. Ошондо. Мына Халматов Ибрагим дейт. Бул кыргыздардын көчөсү. Көчөсү кыргыз. Мына оң жак тажик, сол жак кыргыз. Самайон деп көчө. Канча тажик жашайт эми ушул жерде? Где-то бир азыр эсептеп келсек, эми жашаган 20-30 кожолук болсо керек тажиктерде. Аз эле. Участкасычы? Мына жерде кече намет түшүп, мына короо күйдү ушул жердечи. Үйдө жок экен, кече келип таппай кеткенбиз биз. Азыр ушул үйдө болсо керек. Баягы келип биз тартып кеттик эле. Мына айттан бүтөт, мына ушуйттан. Мына Шпеский блок бүткөн жерден уже Кыргызстан эки жактан уяк уже тажик болуп калат. Бул жерден мына кыргыздын айылы мына бир тарабы бүттү, э? Азыр мына эки жактан тажик болот. Эми эки тарабы тең тажик болот да. Где-то бир булам 50 метрдей барат уже. Азыр кире берсек боло берет, а? Боло берет. Бул жерден ушундай эле биз каттайбыз. Бул да орток жол. Ооба. Мына тажиктин үйү. Бул эки жактан аз тажиктин үйү. Наркы айылдар, ичкердегилерчи? Ушунан бир 30 метр нар жакка барсак, уже ояга кыргыздын үйү, нар жак жагы. Кайры эле. Кыргыздык. Бул жерде эки эле үй бар. Бир эки эле огород бар да, мындай айтканда. Эки эле огород ушундай кеткен. Тажиктик болду. Мына үйлөрчү? Тажиктики булар. Бул дагы тажиктики. Бул дагы тажиктики, ооба. Бул жактагы тажиктики. Тажик. Мына ошол үйгө чейин тажик. Солнечный турбайбы? Ошого чейин тажик. Тажиктики эки жактан. Мына дагы тажиктики. Ооба. Бул жагы наркы мына тоонун астындагы. Тоонун астында Аксай таандык жолу бар. Ал жак кыргыз. Астында огород да бар кыргыздардыкы. Тоонун астынан өткөн ошол Аксай таандык. Мына кимдики? Бул тажик экөөсү. Бул дагы тажик. Бул дагы тажик, бул дагы тажик. Мына келгенде мына Токтоматов Айдар деп. Айдар дейт го, бул кыргыз окшойт. Бул кыргыз. Ушул көчө айым кыргыз. Бул жерден мыяка киргенде биздин мазар бар. Эки мазар бар. Мен мына ушул үйдүн ошо конечный мен жасайм ошол жерде. Бул жак уже кыргыз. Мына ушул көрүп келе бербейлиби? Мындай кыдыр эле. Азыр кирсек болобу? Ооба, кеңир кире бересиз, жүрө бересиз. Бул жагы эми кыргыз тажик аралашпы? Мына жер тажик уже бүттү, ошол чапан келип калган Данияр. Ошолдон уже бүтөт тажиктик бүттү. Баягы полный жак кыргызга карайт калган жагы. Мына азыр мына оң жак тажик, сол жак кыргыз. Мына үйлөр тажик. Ооба, бул үйлөр тажик, мына дагы бул дагы тажик. Бул үйчү? Бул үй менин соседим болот бул үй. Кыргыз. Ооба, кыргыз. Булчу? Бул дагы кыргыз. Мына ошо арык бойлоп кетет да, арыктан бияк тажик, бияк кыргыз да. Мына мазар. Токтойт окшойт. Бул жер мазарбы? Ооба, мазар. Кыргыздардыкы же тажиктер? Ооба, кыргыздардыкы. Бул жака тажиктер да коёбу? Жок, только кыргыз. Бул жер полный кыргыз. Бул жак каерге чейин барат? Болду, мына конечный менин үйүм мына. Болду. Андан кийин нар жагы сай, э? Нар жагы уже сай болот. Кааласаңыздар көрүп келсеңиздер болот. Кече мындайдыкке октор тийгендер да бар, полный издери да турат. Ана шактар сынып полный турат ошол жерде. Бара береличи барса. Ушундай айтпасаңыздар бара берет. Аксай, мына кимдин үйү? Бул сиздики? Меники. Мына огород кимдики? Бул огород да ушу соседтики болот. Кыргыздык, а? Ооба, кыргыз.
Кече мына ушу мазарыбыздан алчы. Ушу мазарыбыздын ушул жерге чейин келип аткылады да. Аткылаганда ошо терезеге да тийген экен бирөөсүнө. Бир эле терезеге тийип туруп сынып көрүнүп турат. Жакшы анан бейте биздин вайнилер да келип калганы жакшы. Аксу дарыясынын эмеси. Сайы, ошонун жээги да. Бул огород кыргыздыкы. Ооба. Бул жагы дагы кыргыздык. Ооба. Бул жак уже полный кыргыз болуп кетти, бияга головнойго кетет бияга. Бул жак. Головнойго чейин. Биягы дарыяга чейин кыргыз. Ооба. Астында кыргыздын жерлери бар. Азыр ошол жака чейин бара берели да. Саламдашып мындай. Assalomu alaykum, alaykum assalom болобу? О, assalomu alaykum деп турабыз. Көрүшпөйбүз го эми assalomu alaykum эми салам беребиз. Кээ бир киши жакшы кабыл алат, кээ бир киши жакшы кабыл албайт. Түйгөн үйгө карап өтүп кетип бараткан да кечек. Не болуп түйгөн мына тажиктин үйү күйүп турат да. Осколка тийген ого же миномет түшкөнбү? Мал үй күйгөн экен. Мына үй күйүппү? Мунун аркысы. Бул тажиктин үйү, э? О, тажиктин үйү да. Бул да тажиктин үйү. Мына ушул үй күйгөн экен. Ушуга келип кетиштилер. Уже мына огороддон уже бүттү да. Оягда уже огород там жок, тажик. Мына да тажик бүттү. Тажиктар. Тажик ми? О, тажик. Бул жак кыргыз, бул жак тажик бүттү уже. Тажик уже мына ылдый полный тажикта калган бүттү. Дальше уже кыргыз кетет. Кыргызбы же аралашпы? Кыргыз, бияк бүттү уже, кыргыз. Головнойго чейин кыргыз. А бул жагычы? Бул жак биздикилер полный. Бул кайра эле баягы дарыяга түшөт, э? О, мындан барсаң жок, дарыяга түшөт. Мына үй кыргыздыкы. О, кыргыз. Бул үй кыргыздыкы. Полный кыргыз биягда. Бул үй бар, анан айытта бир үй бар, ошону менен бүттү, ал калганы үй жок, головнойго чейин. Дарья бойлоп коебуз. Мына лоток, бул эмеге суун алып барган лоток ушулбу? Наркы көк таштын астындагы лоток? Жок, жок, бул эмес. Мунун астында неме бар? Дамарык деп коебуз, ташарык дамарык деп коебуз, ошолор алып барат. Мына сайда. А бул лоток каяка бар? Бул лоток биз өзүбүзгө мына Дахман немесиге кызмат кылып жүргөн алдым. Бул ушул жерде эле түгөйт экен да. Ошондой. Эми мага наркы бетти түшүндүрүп бериң эми. Наркы бети кандай? Мага дагы бир сүрөдөн мындай токтосоңуздар, айтты, Майшерде өкмөттүн балансында жер барчы, мыналчы. Мына пустой жер, жаткан эле жер. Ана ошо пустой жерге эч нерсе курдурбай атат да. Же жергиликтүү тургундарга тамаркага бербей атат. Же өздөрү бир какой-то бир мындай бизге жаштарга болгон спорт залбы, же бир кандай курулуш куруп бербей атат да. Мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр. Биз азыр наркы трассадан мына түштүк тарапка карап жүрдүк. Түштүк тарапка карап жүргөнүбүздө биз азыр мына ол эмеге келдик. Жанагы головнойго карап келдик. Мындан нары барсаңыз, мына кысык мынтип барат. Огород жок экен бир дагы, үй дагы жок экен. Анан барып наркы жагы головной болуп кетет. Бул жагын көрдүңүздөр. Түшүнүктүү эле болду окшойт. Эми дарыянын наркы тарабы бар. Азыр дагы талаш. Себеби мындай. Дагы бир жолду көргөзүп берейин. Мына ошол баягы жол, мына келди. Бул баягы мына жерде баткен болсо, бул жагы лейлек деп коелу. Ошол лейлек менен баткендин ортосундагы мына жол, асфальт жол. Мына ол баягы төр көчө. А мына ол дарыя. Дарыядан бери мына жери ошол Дахма деген айыл. Дахма ошол мындай ортосунда жол бар, анан монтип канат болуп чыгып кетет. Муну айтып бердим. Бул жерде азыр бир 2 үй, мына жакта 2-3 үй эле тажик бар окшойт. Мына башына келгенде. Наркы жагында бир 4-5 үй бар окшойт дагы. Анан бул жагында дагы тажик бар экен. Бирок мына жагы кайрылы кыргыздар, башы кайрылы кыргыздар, ылдый жагы эки тарабы тең кыргыздар экен. Ортодо бир тарабы кыргыз, бир тарабы тажик болгон дагы жерлер бар экен. Андан чыктык, чыгып азыр ошол головной мына жерде турат. Головнойго чейин мындай ол кысык болуп кеткен, бул жерде тамарка огород жок. Азыр эми мен түшүнбөгөн дагы бир жер, мына ошол дарыя болсо, ошол дарыянын бул жагы ошол төр көчөгө чейинки. Же болбосо төр көчөнүн эки бети. Ушул жерди түшүндүрүп берсеңиз азыр. Мына жактан эле түшүндүрүп бериң да. Мына жол. Мына төр көчө. Мына дарыя. Эми түшүндүрүп бериң эми. Бул жагында эмне бар? Мына огороддор кимдики мисалы? Дарыянын аркы бети тажикке карайт. Толук. Ооба. Ошол жанагы трассага чейин. Ооба. Анан берки бетиде болсо кыргыздар. Мына дарыянын берки бетте кыргыздар бар. Ана биздин немеге чейин. Анан биздин жашап аткан жерибиздин астында деле биздин кыргыздардын жерлери болгон. Азыр деле арендада тургандары бар. Анан көпчүлүгү сатып берген эмне кылам билбейм, тажиктар байланат да. Тажиктар иштешет. Кайра ал? Ана ошо биз жашаган жердин асты. Дарыянын берки бети, асфальттын бери өйдө жагы да. Ошондо баягы мына получается төр көчөнүн
мына ушундай бир квадрат болуп калабы? Баягы 275 метр деген жер ушул да, э? 275 метрден азыр ошондо дарыянын аркы бетиде эки жагы тең азыр тажик дагы, дарыянын берки бети эки жагы тең кыргыз да. Көк таш жагы. Эки жагы тең эле кыргыз. Азыр дарыянын көп адам барып, баягы журналисттер алып келип, о берки дөңдөн түшпөй эле, дарыяга түшпөй эле, өйдө жактан отуруп бияк тажикке өтүп кеткен, тажиктикке дейт го, ондай эмес да. Тажикка ошо кыскасы дарыянын аркы бети эле эки жагы тең тажик болуп калган. Мурда эле тажиктар шетте болгон эмес да. Кече ошол эмне болду, кыскасы баягы иштерден кийин кыскасы өйткө тажиктар жиш жайланышып калды. Үйлөрдү салып баягындай болупчу. А берки бетте бирок кыргыздардыкы эле. Азыр дагы өтөбүз анда. Дахманы түшүндүрдүк окшойт, а? Азыр мына жерлер анышет азыр өкмөттүн балансында мындай болуп, ошо дуалга чейин почти 1 гектар жер да шер. Шерди биз азыр спортзал кылып бер деп мекса спортзалга да бербей атат да шерлердичи. Анан же тамаркага бөлүп берле. Элдер келип шетке жайланышсын кичине болсо да көбөйшөйт десек, ага да көнбөйт атат да. Кыскасы бетти баягындай трансформация кылып эмне кылыш керек, ошондой андай кыла албайбыз деген эле кылып атат да. Бирок буга чейин мына огород эгилип келген окшойт. Жок, бул жер мурда терек зар болгон. Терек зар болгон. Бетте теректер болгон, полный терек зар болуп, ушу өкмөттүн балансында болгон, бирок терек зар өкмөттүн бүтүн ушу жакыр үйлөргө, өкмөттөгүлөргө кесип берип аткан да алдыңча. Ошо кесип жок болду. Терек зарды кийин бир убагында бир анча болуп калды. Бир убагында кыскасы өкмөттөр өздөрү келди, кыскасы терек зар полный сүрүп, шал эгеттер. Ушу жерге шал эгип. Ким эгет муну эми? Шалымны ушу жергиликтүү эле тургундардан бир экөөлөр эккен. Арендага алып эгишет да? Типа ошондой болгон, ошо шал Кожалы деген кайсыл? Мына Мачай деп ошол. Мачай деген ушулбу? Ошол. Кожалы деген эме бир ошонун үстүндө бир чек ара бир заставасы барбы, тажиктердин эмнеси бар? Кожалы деп ошонун нар жагында. Мына таш турбайбы? Ушу таштын тарабы кыргыз. Ал жагы. Оерда кыргыз. Кыскасы ойт Мачай деп, Мачайда кыргыздар бар, таш тумшукта деле кыргыздар бар, ойт деле. Кыргыздар кыскасы ойт деле ушундай биздикидей эле шахмат болуп калган, кебирки жерлери кыргыздар типа анклавтай болуп калган, сатып жүрүп ушундай болуп калган. Ал жактагы ушундай. Ушундай шахматный болуп калган. Ал жакта азыр уруш талаш жокпу? Же ал жакта да бизде болгондо олор деле сразу эвакуация кылып чыгып кетсе керек го дейм. Кече урушту көрүңүздөр го. Бир эле бул жерден башталып, анан бар бүт границалар болуп кетти. Кызыл Белде болду, Аркада болду, ар жакта болуп кетти. Окоптор көрбөй атасыз? Тажиктардын окоптор. Ушул жак вез окоп, мына жолдон каттай албай каласыз. Көрдүңүзбү? Сыйлар турган жерлерден полный окоп. Мында тешиктер турат. Анан ошол жерден подземный кылып, мына чукулап кыскасы тажиктарчы. Типа анан немеге чейин, мына Мачайга чейин жол кылып койгон дейт. Чукур кылыпчы. Өздөрүгө кыскасы баягындай болгондо качышка удобный кылып. Ошол жактан туруп, могу жактан өткөн машиналарды аткылап салса болот экен да? Кечегиде ошондой болгондо 29 ойтто немени баягы скорый авария болду. Скорый ошол жерде аткылат. Жеңил машиналарды деле аткылап чыган. Бул жак кыргыз. Бул жер полный кыргыз. Бул жагычы? Бул жагы кыргыз. Бул жер уже до конца ошол немеге чейин, төрт көчөгө чейин анау дарыян. Эме ана лоток, аны теректерге чейин. Ошондой. Баягы уже тажик болуп. Азыр мына жер тарсак болобу светофордо? Болот. Могул жерден азыр ошол көпүрөнүн жанына барсаңыз болот, мисалы, оштан тарсаңыздар болот. Нарагыч. Аны азыр бул жаган кыргыз, бул жакта кыргыз. Наркы бет да кыргыз да. Наркы бет эки жагы тажик болуп барат светофорго чейин. Светофордон дальше жолдун наркы бетте ошондой эки жагы кыргыздан, ак машина мятыс калып кайтып атпайбы? Ошол жерден уягы уже эки жагы тең кыргыз болуп кетет. Мына жерчи? Бул жер уже кыргыздын кафеси мына. Бул жерде аткылашып тура, катынып калган. Булардык ичинде отураттар. Крышанын астын көрдүңүз, теш болгон. Ошонун ичинде позицияда отураттар. Пескоблоктордон полный оюп алган, көрдүңүзбү? Анан кече анан мост курам дегендер мына болду. Азыр ошо Дахмага ошо жеткен мост курам деп атпайбы, мост апаловкаларын коюп койгон дагы ал элек тажиктарчы. Тажиктар азыр независимый жол, анклавка кыскасы независимый жол ачып атат да өздөрүгөчү. Азыр эми менин алдым баягы көк таш. Бул жагы Баткен. Баткенден кийин ошол баягы Миңбулак, Төрткөл, анан мынау көк таш айылы. Артымда жанагы дарыя, мына Ак суу дарыясы. Андан кийин жанагы төрт көчө. Ошол светофор турат. Андан нары анан лейлекке карап өтүп кетет. Азыр бул жолку конфликт, мурдагы конфликт жанагы суу талаштан чыкса, наркы водозабордон. Бул жолку конфликт тетиги көпүрөдөн чыккан. Анткени мына жердеги Дахма деген айылды азыр көрсөтүп чыктым сиздерге. Ошол Дахмада жанагы өздөрүнүн жана анклав болуп калган
анча-мынча үйлөр бар. Азыр айтып атышат, бир 10-15 кожолук жашайт деп бири айтат, 20-30 деп бири айтат, ар түрдүү. Бирок бир 50 чакты үй үйлөрү бар окшойт. Эми ошол үйлөргө мынау жагы тажик тарапта, ошол эмеге водозаборго чейин, ошол дарыянын сол жээги тажиктерге карайт. Мына ошол тажиктер азыр мынау өздөрү үчүн өздөрүнө мындай коопсуз көпүрө салып атышат. Эгерде мына жакта бир ыз учуу чыга турган болсо, качса, же болбосо бир танк ушундай оор техникаларын алып келсе, ошол эле көпүрө менен эле алып кирип кеткенге ыңгайлуу кылып жол салып атышат деп кыргыздар азыр ошого мындай каршылык билдирип атышат. Себеби бир күн мурун кече 27-сине 28-ине караган күнү чыккан тополоңдон ошол 27-си күнү экен же 26-сы күнү бул жакта тажик тарап ошентип опалубкаларды коюп баштаганда кыргыз тарап аны токтотуп койгон. Токтоткондон кийин эртеси анан монтип дагы ыз чуу чыгып атат. Ошол көпүрө турса, жол турса, буларга дагы эмнеге жол керек деп баягы дагы жолду эмнеге курат деп аткан ошол болуп атат. Ошол анан эми бул жердин тарыхын айтып бере турган болсок, тарыхы дагы кызык. Мурда бул жол, мынау жол болгон эмес. Мурда Лейлектен келген жол ошол светофордон келип туруп, наркы жакта Көктерек деген айыл бар, ошол Көктеректин жаны менен өтүп, мындай ылдыйга кирип туруп, ылдыйдан анан кайра бул жака чыккан. Бул кыргыздардын жолу деп эсептелген. Кийин бул жактан жанагы тажик тарап чыгып келген, өзгөрүш болгон. Мына жакта айрым үйлөр сатылып кеткен дешип атат. Бул жактан дагы сатылган үйлөр бар дешет. Кыскасы ошентип отуруп, бул жердеги чек ара өзгөргөн. Өзгөрүп азыр эми бул жакта Көктерек айылы кичинекей болуп курчоодо калды. Жол толугу менен баягы тажиктердин пайдалануусуна өтүп калды, тажиктер пайдаланып калды. Кыргыздар мына ушул жолду анан өздөрү кайрадан жаңы салганга аргасып болду. Эми жаңы салгандан кийин ошол төркөчө азыр кайрадан талаш болуп атат. Баягы 275 метр деген жер ошол жана мындай бир квадрат жер. Бул жагынан дагы бир-эки үй, бул жагынан бир-эки үй, наркы жагынан бир-эки үй, наркы жагынан бир-эки үй. Ошентип анан алар тажиктерге өтүп калган үчүн ошол Тажикстандын жери деп эсептелип, азыр талаш ошодон болуп атат. Бир жагынан тажиктер биздики дейт, кыргыздар биздики дейт. Аны жанагы Мадумаров жанагы арендага алдым деп кол коюп койду. Бул өзүбүздүн жерибиз болчу деп азыр бул жердеги Мадумаровду жектегендер дагы ошону айтат. Жок, аны жөн эле баягы конфликт токтотуу үчүн кылган аракети деп Мадумаровдун жактоочулары ошону айтышат. Кайра эле ошол. Азыр мына жолдун боюнда турабыз. Бул ушул Ош Баткен Лейлек жолу. Баткен Лейлек жолу деп коелу. Мындан нары жанагы Көкташ. Андан нары жанагы Жакөрүк, ошол Төркөчө дегендер ушул жакта. Бул жагыбызда, алдыбызда Баткен. Эми караңыздар. Кече качканда бул жол менен адамдар качышкан жок. Көпчүлүгү мына Көкташтыктар качканда бул жол менен качышкан жок. Анткени булардын наркы жагында өтө бир кооптуу жер бар, азыр аны да көрсөтөм. Ошол кооптуу жерде дагы окко учпайлы деп кооптонушуп, мына бала чакасын алып. Алар мына жол менен качышты. Мына жердеги мына бозоргон жол турат го. Нараарактан кирсе болот. Мына жерде канал бар. Каналдан өтүп, анан мына тоолорду аралап, анан Баткенге барышты. Мына жол бир жарым саатка жетпеген жол. Баткен ушул Көкташтан Баткенге чейинки аралык бир жарым саатка жетпейт. Бирок бул жол менен бара турган болсоңуз, мына тоолорду аралап бара турган болсоңуз, бул дээрлик 4 сааттык жол болот. Жолдо тыгылат, машина тартпай калат, дөңгө чыгыш керек, ылдый түшүш керек, кыскасы ошондой. Азыр эми барабыз дагы ошол кооптуу деген жерди көргөзүп берем. Эмне үчүн кооптуу экенин азыр түшүндүрүп берейин. Мына турган айыл, мына ушул өрүктөр турган мына үй, бул тажиктердин үйү деп эсептелет. Бизге болгон мына жол гана карап атат. Ошондуктан ушул жерден баштап өтө кыргыздар үчүн кооптуу. Ушул үйлөрдөн чыгып атса болот, ушул жолдо бараткан машиналарды. Мына дөңдө туруп алып атса болот. Азыр баягы кооптуу жерге келдик. Жанагы бир Fit менен бир Lexus, анан дагы бир Toyota машина. Кыскасы ушул жерде баягы мурунку, 1 жыл мурунку тополоңдо ушул жерде жөн эле жолдо бараткан жай тургундардан 3 машинада адамдар каза болгон. Ошол участок мына ушул жерде. Анткени мына турган мына дөң, бул мына адырга окшогон жер, ушул дөңсөө жер бул тажиктерге карайт. Артында тажиктердин үйү бар. Тетиги мына көрүнүп турган таш, бул дагы тажиктерге карайт. Ошол таштын башына чыгып алып эле жанагы тажикче сүйлөп,
аткылап аткан жигиттердин видеосу мына ушул жерден тартылган. Odama desi. Ena. Desi nam yoramasa dön. Мына ушул дөңсөөлөрдөн туруп атышкан. Ошондуктан баягы Көкташтагы жанагы төркөчөнү жапса, төркөчө гана кооптуу деп ойлошу мүмкүн адамдар. Төркөчө эмес, төркөчөдөн дагы кооптуу жер мына ушул жер. Анткени төркөчөдө адамдар баштап чыгып жолду жабыш керек, тиги бул. А бул жерде жөн эле чыгып алып, таш ыргытса дагы кыргыздын машинасына тие берет, атса дагы кыргыздын машинасына тие берет. Эң бир кооптуу жерлердин бири мына ушул жер. Мына ушул жер. Бул жагы Тажикстан. Мына. Эч кандай эч нерсе жок, бирок ушундай. Мына асты жагыбыздагы айылдар, булар Тажикстандын айылдары. Дарактар көрүнүп турат. Кыргызстан мындан ары жыла албайт. Кыргызстанга жыла турган жери калган жок да, мындай алганда Кыргызстан жылып отуруп ушул адырга такалып калды. Азыр талаш болуп аткан жер дагы мына жер эми. Ушул жерде бир нече гектар жер бар экен, 50-60 гектар жер. Бул жерге азыр сууну бербеген үчүн гана, ушу суунун жоктугунан гана эч ким келбей турат. Суу эле мына жердеги каналдан суу берилген эле болсо, бул жер өздөштүрүлөт. Анан бул жерге дагы мындай эл келип отуруп ташат. Ошону сууну бул жерге баштап кыргыздар отуруп, анан кийин кыргыздар үчүн суу берилеби, же болбосо тажиктер отуруп, тажиктерге суу берилип калабы? Маселе ушунда турат. Азыр бул жерде мындай алганда кескелдиктен башка эч нерсе келип жашай албайт. Бирок маселе бардыгы келип туруп ушу сууга такалып атат да, себеби мына үстү жагыбыздан суу агат. Бул жака өткөргөн эле болсоң сууну, бул жакты каптайт. Азыр бул жерде Тажикстан бул талаштуу жер деп отурат. Бирок Кыргызстан жанагы мынау датка кеминдин мынау столбаларын ушул жерге орноткон. Бул биздин жерибиз деп. Кыскасы бул жерде мынау ушул эле жолдун боюнда баратсаңыз, жолго жакыныраак бир жер тажиктер, мындай тажиктерден бир алыстап, кайра жакындап, кайра алыстап, кайра жакындап кетип турат да. Алардын айылы ушундай жайгашкан, мындай сала болуп калган. Бир жери кирет, бир жери чыгат, бир жери кирет, бир жери чыгат ушундай.